Менин атым Райымбекова Алтынай, 9-класстын окуучусумун. Менин ата-энем эрте ажырашкан болчу. Жана мен силерге азыр болгону бир күндө гана менин өмүрүм өтө чоң өзгөрүп кеткенине айтып берейин. Менин ата-энем ажырашкандыктан мен мектепте жакшы жүрө алган жокмун. Менин дайым досторум мени кошпой, сенин ата-энең жок болсо дагы, ишине турган ата-энең жок. Анткени алар эки жакта деген сөздөр мага өтө катуу тиет эле. Билбейм, алардын сөзүнө мен жооп бере албайт элем. Анткени балким алардын айтканы чындыр. Мен ушундай жаманга татыктуумунбу, билбейм аны. Ата-энемди ойлочумун дайыма. Ата-энем балким бирге болсо, менин жашоом жакшы деп ойлойт элем. Жана ошентип жолго кетип жатканда мага бир 2 бет тааныш адам үйүмө жеткирип коюуну айтты. Мен макул дедим, анткени балким менде достор болот. Анткени буга чейин менде дос болгон жок да. Бирок алардын андай жаман оюн мен кайдан билейин? Бир күндө менин жашоом ушундай өзгөрүп кетерин билген жокмун. Балким билбейм. Ошентип мен өзүмдү колума алдым да жана бир чечимге келдим. Ар бир адам социалдык абалына карабастан сыйлоого жана сыйланууга толук түрдө татыктуу. Жана биз гендердик зордук зомбулукка каршыбыз.